Кече 1-июльда Кытайдын чыгышындагы Цзянси провинциясындагы химиялык заводдордун биринде жарылуу орун алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, окуя Пекин убактысы боюнча түштү. Гуйси шаарындагы Джанхи New Materials мекемесинде болгон. Окуя болгон жерге полиция кызматы жана өрт өчүрүүчүлөр келишкен. Учурда жарылуунун себептери иликтенүүдө. Укук коргоо кызматкерлери каза болгондор жана жабыркагандар бар же жок экенин такташууда. Акыркы кезде тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому жаңы туунду авиакомпания Асман авиакомпаниясын түздү. Бул тууралуу Кыргыз фондулук биржасы билдирди. Маалым болгондой, Жолдошбек Айдаралиев түзүлгөн Асман авиакомпаниясынын башкы директору болуп тайындалган. Белгилеп кетсек, буга чейин ал Манас эл аралык аэропортунун ачык акционердик коомундагы бир туунду компания Air KG авиакомпаниясын жетектеп келген. Азербайжандын Габала шаарында өткөн жаш куткаруучу балдардын эл аралык мелдешинде Кыргызстандан жаш куткаруучулары 2-орунду багындырды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, аталган эл аралык мелдешке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгы жана куткаруу кызматынын айтистери даярдаган курама команда өлкөнүн атынан барып күч сынашкан. Анда мелдеш негизги 3-бөлүктөн туруп, алар тилкедеги тоскоолдуктарды басып өтө, өрт эстафетасы жана издеп куткаруу боюнча өтө. Ошондой эле ар бир мамлекеттин бай тарыхы, маданияты, туристтик жайлары балдар тарбиясынан презентацияланды. Белгилеп кетсек, аталган эл аралык балдардын мелдешине 6 мамлекеттен 13 жаштан 17 жашка чейинки улан кыздардан турган курама командалар катышкан. Келечек мунду куткаруучу кесибине үндөөнү жана өлкөлөр ортосундагы бул багыттагы кызматташтыкты бекемдөө максатында уюштурулуп келе жаткан мелдешке Кыргызстан, Азербайжан, Туркия, Өзбекстан, Пакистан, Казакстан мамлекеттери катышышты. Президент Садыр Жапаров бүгін 2-июль саламаттыкты сактоо системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы медицина кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Бул президенттин маалымат кызматы билдирет. Анда мындай айтылат: урматтуу медицина кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттин эң негизги байлыгы эл журтубуздун саламаттыгы үчүн күн түнү күзөт кылып, жанчадагы сооруларга күбө болуп, кайратыңыздардан тайбай, эркиңиздерден жазбай чечкиндүүлүк менен адам өмүрү деп күрөшүп келе жатасыздар. Сиздердин бейтаптардын дартына даба, өмүрүнө себепчи болуп жашоого болгон үмүттөрүн жандырып келе жаткан эбегейсиз эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Акыркы жылдары республикалык бюджеттен жана ошондой эле эл аралык фонддордун, донорлордун эсебинен саламаттык сактоо тармагында инновациялык долбоорлор ишке ашырылып, инфратүзүм дагы жакшырып жатканын белгилей кетүү керек. Биз ооруларды алдын алуу иши боюнча 1-орунга коюу менен баштапкы медициналык санитардык жардам системасын маанилүү багыт деп билебиз. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, берекелүү турмуш каалайм. Жакындарыңыздар менен бирге бакубат өмүр сүрүңүздөр. Элдин сак саламаттыгы жаатындагы ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоо сөзүндө. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жылып туруучу автоураган стационардык аппараттык программалык комплекси ишке кирди. Башкы максат унаа жол кырсыктарынын алдын алуу жана туристтик мезгил учурунда коопсуздукту күчөтүү болуп саналат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалым болгондой, кече 1-июлда түшкө чейин 5 автоунаанын ар кандай эреже бузгандыгы аныкталып, алар убактылуу айып короо жайына токтотулду. Автоураган стационардык аппараттык программалык комплекси аркылуу төмөнкүлөрдү аныктоого болот. Алар автоунаанын издөөдө жүргөндүгүн, айып пулдарын өз убагында төлөбөгөндөрүн жана сотко өткөндөрүн, каттоосу убактылуу токтотулгандарын, ылдамдыкты ашырып айдагандардын жана башка бардык укук бузуулардан. Аталган мекеме айдоочулардан автоунаанын айып пулдарын өз убагында төлөп, издөөдө жана камакка алынгандыгын текшерип, жана жолго чыгуу керектигин эскертет. Эске салсак, 25-июндан тартып Чүй облусунун Жайыл районунун Сосновка постунда дагы стационардык аппараттык программалык комплекси ишке кирген. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жигирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.